Экологияга болгон зыяндардын баарын азыр тактап атабыз. Биздин өлкөнүн комиссиясы өкмөткө сунуш киргизди. Алар да туура деп атат. Эл аралык консультанттардын баарын чакырып, биз анын баарын тастыктап беребиз. Сууга болгон зыянын, биздин экологияга болгон зыянын. Ал эми биз парламентке алып чыкканда соттун чечими менен экологиялык бузууларга барган үчүн штрафтарды. Бул штраф, бул ущерб эмес. Ущербти баягы доказывать этиш керек. Штраф деген штраф салынат мыйзамдарды бузсаң. Ошонун көлөмү 3 миллиард 86 миллион доллар болду да. Биз ошону алып чыктык. Экинчиси салык. Ошо эле 2009 жылдан бекитилген биз менен болгон макулдашууларында Кыргыз Gold Company деген, бул Кыргызстандын компаниясы, бирок учредители 100% ЦНТРда жазылып турат. Мен Кыргызстандын мыйзамдарын, анын ичинде экология боюнча мыйзамдардын баарын кынтыксыз аткарам жана салыктын баарын төлөйм деген өзүнүн милдети турат да. Ушу эки милдетти аткарган жок. Ошондуктан салык боюнча текшерүүлөрдү киргизбей атышты. Бир айдан ашык соттордун чечими менен аран кирдик. Анан ошо салыктын жыйынтыгы 6 жылдын ичинде 47 миллиард сомдон ашык салыкка күнөөлөр коюлду бул компанияга. Бирок биздин оюбуз боюнча, Госкомиссиянын ою боюнча 2009 жылдан бүгүнкү күнгө чейин 10 жылдан ашык күндө салыктын көлөмү доллар менен айтканда 1 миллиард 166 миллион доллар болду. Биз ошо эки талабыбызды 3 миллиард 200 миллионго жакын доллар талапты бүгүн коюп атабыз, төлөп бергиле деп. Төлөп бере турган болсо, андан кийинки сүйлөшүүлөр болот.